Алмазбек Атамбаев эл берген акыркы маегинде оппозициянын курамындагыларды май урдагандар жана элди талап тоногондор деп сыпаттап мүнөздөгөн. Тактап алардын кимис экенин аты жөнү менен айтпастан, президент республиканын элинин алдында аз да болсо авторитетке ээ болуш үчүн жөн гана белгисиз жандарды жамандап, шыбап койгондой эле иш кылды. Атамбаев антип ким жөнүндө айтканы таптакыр түшүнүксүз. Себеби анын жанындагы жакындардын арасында эл эмгегин жеп тоногон коррупционерлер толтур экени баарыбызга белгилүү. Президенттин администрациясын эске албай туруп, бийликтеги партия ким менен жаңы коалицияны түзгөнүнө көңүл бөлсөк деле жетиштүү. Бул топтогулар бири-биринен өтөт. СДПК фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков заводдордун, гезиттердин, дан азыктарын иштетүүчү ири мелкомбинаттын, чоң банктын, мындан башка да көп ири жана баалуу кыймылсыз мүлктөрдүн ээси. Башкаруучу партиядагы эң чоң номер менен Кыргызстандагы эң белгилүү видеороликтин каарманы, экинчи төңкөрүш маалындагы мародёрлукка катышкан деп божомолдонуп жүргөн Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев. Жана эң акыркысы парламенттик көпчүлүктүн башында Кыргызстандын жарандарына паспорт берүүнү комиссиялык жолго коюуну абдан эңсеген Феликс Кулов турат. Канчалаган коррупциялык кылмыштарынын дүйнөгө дүңгүрөп бет ачылганына карабай, эч ак эле темирдей бекем болбой калган генерал эки тарапка тең пайдалуу шарттарда эмдигичи Атамбаевдин кызыкчылыктарына кызмат кылганын улантып келатат. Анда чынында паракорлор менен казынаны тоногондордун тобу тууралуу сөздөрдү кимге багышташ керек? Азыр алардын өздөрүндө ички башаламандык болуп турат. Алар партиядан партияга кызмат ордундарын сатып, кимде министрлер көбүрөөк, кимде азыраак болуш керек деп уятсыз соода менен элек. Алардын адистери, профессионалдык сапаттары министрликке татыктуубу, жокпу? Муну алардын эч ким ойлогон жок. Башкасын айтпай эле коеюн. Түгүл президент өзү да министрлер өзүбүздүн кишилерден болуш керек деп атат. Кайсы өз кишилеринен болуш керек? Министрлер иштей ала турган профессионалдар болуш керек. Ал кайсы өз кишилерин айтып атат? Эмне? Министр анын өз тууганы болуш керек бекен? Же ага жакын болуп, дайыма аны мактап, сөзүн сүйлөгөн кошоматчысы болуш керекпи? Бүгүнкү бийлик элдин ишенимин толугу менен сатты. Буга негиздүү далилдер бар. Кече мурдагы акыйкатсыз иштеп атат деген бийликти кетирүү алдында булар топтоо менен жерлерде бир топ убадаларды жана мурдагы бийликтин кемчиликтерин айткан. Жакшы заман алып келебиз деп алдашкан. Тилекке каршы ошол убадалар толугу менен аткарылган жок. Башкача айтканда, мурдагы Бакиевдик режимде өздөрү сындап аткан бардык катачылыктарды бүгүнкү күндө ашыгы менен өздөрү кайталап жатышат. Бизге бийлик өкүлдөрү дайыма эле бюджеттин жетишпей аткандыгы жөнүндө айта беришет. Карылар менен интернаттагы жетимдерди бакканга акча жетпей атат. Же жарды үй бүлөлөрдүн мектепте окуган балдарына тамак жетпей атат дешет. Ар бир жыйналышта министрлер өлкөбүздүн өтө оор экономикалык абалына кейип-кепчий беришет. Муну менен алар элге медициналык жардам көрсөтүү мүмкүн эместигин түшүндүрүшөт. Бюджеттеги каражаттын жетишпестиги менен алар бардык чечпей койгон маселелер үчүн актанышат. Ал үрөөн себинин үзүлтүккө учураганы, жолдордун бузуктугу, үйлөрдүн жылуулуксуз муздап калганы, эмгек акы жана пенсиялардын убагында төлөнбөй кармалып атканы үчүн да. Эми болсо биздеги бийлик алардын колуна эптеп чогулуп түшкөн каражаттарды деги эмнеге эле коротуп атканын карап көрөлүчү. Дүйнөдөгү эң бай эмес элдин каражаттарынын эсебинен чиновниктер чынын айтканда жарды жашап аткан жок. Расмий статистиканы карап чыгып, мамлекеттик органдардагыларды белгилеп коелу да, анан ойлонуп түшүнөлү. Президенттин аппаратына жылына 830 миллион сом чамасындагы каражат карайт. Башкача айтканда, мамлекеттин бир эле жетекчиси кызматчылары менен бирге бизге күнүнө дээрлик 2,15 сомго турат экен. Ал эми өкмөт менен парламентти багуунун баасын эске алсак, бул сан бир нечелеген эсеге өсүп кетерине көңүл буруп коелу. Бул расмий гана көрсөткүчтөр экенин дагы бир жолу баса белгилеп кетели. Анда чорный кассанын чыныгы өлчөмү кандай болду экен? Ал тууралуу биз божомолдой гана алабыз. Анткени бийлик пайдалуу ген байлыктар чыккан жерлерди сатып, өз компаниялардын гана арасында кирешелүү тендерлерди өткөрүп жатат. Министрлер менен ведомстволордогу бийлик өзү дайындаган өз кишилери аркылуу чоң финансылык каражаттар жогору агылып келип турат. Бизге айтып атышканда экономикабыз чалажан болсо, мындай жутаган тойбоз жетекчилерди багып эмне кылабыз? Эгер президент айланасындагы жан жөкөрлөрү менен эле күнүгө чейрек миллионду өз кызыкчылыктарына коротуп атса, анда эмне үчүн мамлекетте балдарга тамак бергенге каражат жетишпейт? Эмне үчүн жетимдердин курсагы тойбойт? Эмне үчүн айыл кыштактардагы жарандарыбыз нан жана чай менен гана азыктанып калышкан? Эгер өлкөбүздөгү элдин 30%дан көбү ошентип жашап атса, эмне үчүн чет өлкөлөрдө ишканалары бар өлкө жетекчилери өз мамлекетинин жарандарынын акыркы нанын тартып алып жатышат? Это вообще удивляет, когда Бул укмуштуудай таң калыштуу нерсе. Президент күнүгө өзүнө 2,15 миллион сом тортуп атканда, азыр биздин келечегибиз болгон балдарыбыздын эртең мененки тамагын бердирбейбиз деп атса, бул таптакыр акылга сыйбайт. Деги бул өлкөдө эмне болуп атат? Бул деген чектен ашкан, эч кимди көзүнө илбеген уят сыйсыз эң баштык. Парламентте эмне болуп атат? Ар бир депутатка күнүнө 16 000 сом кетип атат. Өлкөдө ушундай болуп атса, бул туурабы эмне?
Башкасын айтпай, чындыгында дээрлик жерге тамагы жок, ачка отурган жетимдер үйүн, мектеп, интернаттарды элестеп көргүлөчү. Ушул туурабы? Балдар деген биздин келечегибиз да. Эрикпе үйдө жакта бийликте отургандарда баары жөнөкөй адамдардыкына караганда укмуш сонун экенин кечке санап айтып отурса да болот. Алар күндөн күнгө нандын канчага кымбаттап атканын байкашпайт. Алар электр энергиясынын кымбаттоосу ар бир кыргызстандык жаранга кандай оор тиерин түшүнүшпөйт. Алар эң эле жөнөкөй күнүмдүк зарыл нерселерге акча жок деген эмнекенин билишпейт. Алар карапайым адамдардан бөлүнгөн башка дүйнөдө жашашат. Хотя они считают народ за... Булар элди ким деп эсептешери түшүнүксүз. Массалык маалымат каражаттарына, ар түрдүү өз саясий оюндарына ылайык нерселерди чыгара салышып, элдин ой пикирин бурмалап өзгөртүүгө аракеттенип атышат. Бирок мындан эч натыйжа чыкпайт. Анткени эл деген дөдөй келесоо эмес. Азыркы күндө эмне болуп атканын жакшы билет. Албетте, эл чыдап атат. Болгон күчү менен тиштенип чыдап келатат. Бирок азыркы бийликтегилердей акыр аягына чейин эле элди басып тебелеп тепсе берсе болбойт. Башка планеталык адамдар. Мисалы, бизде алыскы аймактарда көп балалуу үй бүлөлөр кандай жашап, кантип жамбагып атканы, карылар менен жардылар эмне менен азыктанып атканы, өлкөдө эмне болуп атканы тууралуу толук билбей туруп, туура чечим чыгаргыдай ойлоно алышабы? Алардын өз закондору бар. Жана ал закондор коомдук жана адеп ахлак, ыймандуулук закондору менен эч айкалышпайт. Вот наше молодежное правительство, мы сейчас объединяем... Биздин жаштар өкмөтү, биз азыр так ушул саясатка жаманып алып, эл эмгегин жеген уятсыз, зыянкеч политикандардан кутулуш үчүн жаштарды бириктирип атабыз. Биз алардан жакшынакай мыйзамдуу жол менен кутулгубуз келет. Биз төңкөрүш кылууну каалабайбыз. Бизге майдандын кереги жок. Биз өлкөнү жакшынакай, таза жол менен жаңыртууну каалайбыз. Биз жалпы системаны толугу менен өзгөртүүнү каалайбыз. Азыр алар бизге жана жаңы муундарга даярдап аткан бузуку системага жол бербей, толугу менен жаңырткыбыз келет. Антпесек азыркы өсүп аткан муун эмне болот? Сейчас растет. Биригип чогуу жеңебиз. Жаштар өкмөтү.